Революцияны ел жасады. Албетте башында турган лидерлердин эмгеги болду. Алардын эмгеги мен айтпасам да эл билет. Ел акыйкатсыздыкка толкуп чыкты. Атамекен, республика, бир бол, реформа, чоң казат, ыйман нуру, замандаш, СДПК сыяктуу партиялардын ызасы президентти качырып, эми дагы бир жолу жарга капталып турган чагыбыз. Эми эмне болуп жатат? Эми кайта ыймансыздыктын, бети жоктуктун үлгүсүн көрсөтүп жатасыңар, урматтуу саясатчылар. Эми кайта силер спикердин ордун талашып, ар кимиңер өзүнчө топ түзүп, ар кимиңер өзүңөрдүн кандидатыңарды келечек президент болуш үчүн ушунчалык жүзү каралык менен колдон буттан алып сүйрөп бара жатасыңар. Муну эл көрбөйт деп турасыңарбы? Эл баарын билет. Бир топ болуп жеңишке жетсеңер, ошол эле топ кайта биригип ким келечекте президент болорун чечип алсаңар болбойбу? Бир жолу өз амбицияңар үчүн эмес, Кыргызстандын амбициясы үчүн иштеп койсоңор болбойбу? Жетиштүү болгон жокпу биздин алган ачуу сабактар? Түнкү саат 3-тен бери жерлерди кыдырып жүрөм. Бардык жерде басуу алуулар 2-3 киши барып эле бирөөнү министр, бирөөнү УКМКнын төрагасы, бирөөнү ген прокурор кылып шайлап жатасыңар. Калган партиялардын эмгегин унутуп коюп атасыңарбы? Калган партиялардан сурап жатасыңарбы? Алар укса эмне болот? Кайта ылычуу башталабы? Жет атасын билбеген, тааныбаган кыргыз кул дейт кыргызда. Силер 12 саат мурда эмне болгонун унутуп калсаңар, анда даана маңгуртсаңарбы? Атыңарды атап кайрылам. Жеңиш Молдокматов, Сыймык Жапакеев, Жанар Акаев, Камчыбек Ташиев, Руслан Казакбаев, Адакан Мадумаров, Алмамбет Шыкмаматов, Көчөгөндүн ары жагындагы Текебаев, Атамбаев, Садыр Жапаров, Бабанов, Сариев башыңарды кошкула. Кара мүртөс болбогула. Эгер таптыкыр эле спикерлик талаш болсо, анда баарыңар кошулуп, кара кагаз, ак кагаз кылып эле чечип алгыла. Эми силер эки жаат болсоңор, анда силер анык өз башын ойлогон, Кыргызстандын келечегин уруу ойногон, амбицияңар аттын башындай, бирок чыныгы майда адамсыңар. Бириккиле, дагы бир жолу айтам, бириккиле.